Салам достор, Кыргыз Даамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн мен сиздерге каттама камырдын рецептин көрсөтөм. Эгерде кимге кызык болсо, видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Бул жерде бизге керектелүүчү азыктар: биз биринчи идишке суу куюп алып, жана 2 чай кашык өсүмдүк майын жана 2 чай кашык туз салып, баардыгын жакшылап аралаштырып, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо болгон камыр жууруп алабыз. Мынакей камырды жууруп алдык. Эми үстүн жаап 10 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. 10 мүнөт дагы өттү. Эми камырды алып, аны 5 бөлүкчөгө бөлүп алдым. Эми ар бир камырды алып биз кичинерээк кылып жайып алабыз. Идиш алып, идишке ушундай кылып жайып алып, ар бир камырды биз майлап чыгабыз. Бул жерде менде сливочный май, өзүңүздөр каалаган май менен майласаңыздар болот. Тоң май же болбосо маргарин. Биз 5 камырды тең ушундай кылып жайып, кабаттап коюп, ар бирин майлап чыгабыз. Мынакей акыркы 5-чи камырды дагы жайып алдым. Аны дагы үстүнө коюп, бирок аны майлабайбыз. Үстүн пакет менен жакшылап жаап, холодильникте 20 мүнөткө коюп коебуз. Мынакей 20 мүнөт дагы өттү. Эми идиштен алып, биз камырды жука кылып жайып баштайбыз. Мынакей биз камырды дагы жайып алдык. Эми майлап чыгабыз. Камырды майлап алгандан кийин видеодогудай кылып ороп чыгабыз. Жакшылап ороп, идишке салып, үстүн пакет менен жаап,
холодильникке салып коебуз. Өзүңүздөр каалаган начинкаларды салып самсы бышырсаңыздар болот. Мынакей менде ушундай болгон самсылар бышты. Достор, эгерде рецептим жаккан болсо, анда өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Видеонун аягына чейин мени менен чогулгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.